Ардактуу замандаштар, кайра эле буйруса алдык мүнөттөрдө биз кийинки биздин конок менен маек түрү аркылуу уланталы. Анда эмесе тааныштыра кетели. 2017-жылы 10-13 июль күндөрү мынакей Витебск эл аралык 15-чи музыкалык балдар конкурсунун катышуучусу бизде бүгүн достор Шамиль Кыязов конокто. Анда эмесе Шамиль, ассаламу алейкум. Кош келипсиз. Кош келипсиң, чындыгында эле. Таңертелеп буйруса биздин мынакей студиябызга биз аябай эле чыдамсыздык менен күтүп аттык. Анда эмесе кош келиңиз, эми ошол камераны карап, жалпы телегөрүүчүлөр менен амандашып саламдашып алалы. Саламатсыздарбы, мен аттым Кыязов Шамилбек, мен 7-Г класстын окуучусумун, Канбек Алтыбаев мектептин. Жакшы. Чоң рахмат. Анан алгачкы суроо, ушул чыгармачылыкка кантип аралашып калдың, үнүңнүн бар экенин, ошол кантип байкап калып, анан кадам таштадың? Мен өзү 5-классымдан ырга кызыгып баштадым. 5-класстан баштадың? 5-класстан баштадым ырдап. Ырдап, анан кийин элтерден чыгып калды. Мини-мистердин конкурсуна жаш балдарды чакырабыз деп 2015. Анан барып катышып көрдүм. Катышсам бир агай бар экен. Сен үнүң бар экен. Ошо музыкага мага келбейсиң деди. Анан ошо агайга 1 ай 2 ай бардым. Вокалга бардым. Бирок биз сени билесиң, ошо көбүрөөк сен интернет айдыгына социалдык тармактарда Оштон чыккан Витас деп сага бир тайманат. Албетте ошондой аты каралган. Айтчы, негизинен ошол буга чейин мынакей өзүң көбүрөөк биз дагы ошо буга чейин мынакей интернет барактарынан көрүп келгенбиз. Көбүрөөк сен ошондой жанагындай Витастын жанрында ырларды аткарасың да. Буга чейин ошол сен мынакей ошол агайың менен жолуктуң, ага чейин мындай ырдачу элең? Ага чейин аны билбейт элем. Аны 1 жыл 2 жылдай болуп калды билгенимечи. Агайың менен жолуккандан кийин анан бийик ноталарды алганга агайың жардам берди десек болот, Ооба, жардам берди. Анда мондай кылалы, биздин айрым телегөрүүчүлөрүбүз сени таанып билген болсо, айрымдары бул кичинекей биздин таланттуулуубуз кандай ырдайт болду экен, ким болду экен деп карап отурган чагы болсо, азыр биздин жалпы телегөрүүчүлөрүбүзгө өзүңдүн бир талантыңды көргөзүп өтсөң. Анда мен сиздерге Керим Тураповдун Туулган жер деген ырын аткарып берейин. Жарайт, кел. Акапелла. Кылымдардан кылым картып, кызыл суунун суусу агылып, балы татыган таттуу кымыздай, туулган жердин суусуну сагындым. Жүрсөк дагы алыс аралап, ата жыртуң кетпей санаман, акыл айтып асыл кеп айткан, аталардын кебин сагынам. Азаматсың, браво. Ончалар болсун. Таңертең менен негизи ырдаш абдан эле оор, абдан эле кыйын. Көнүгүүсүз, орус айтканда распевка деп коет, распевкасы жок мынакей эң сонун чыгармаларды өзүндө аткарып берди. Эми Нарымбектин колунда турган конкурс тууралуу. Албетте. Ошо мен баракчадан сиздерге көрсөтө кетейин. Мынакей 15-чи негизинен орус тилинде жазылып турат. Международный детский музыкальный конкурс Витебск 2017. Өзүңүздөр көрүп тургандай эле аябай эле көп өлкөлөрдүн катышуучулары бар. Ошол эле Белоруссия, Израиль, Казакстан, мынакей көрүп турасыз, Россия, албетте, Америка Кошмо Штатынан келген. Жалпысынан ошол конкурска катышуу сенде кандай болду? Ага кантип жолдом алып калдың? Жолдом алып калдың. Бул тууралуу кеп кылалы, Мен мектептин сыймыктан бир конкурска катышып калдым. Катышып калып утуп бишеке жолдом алсам, ал жакта Гүлнара Тогонбаева, белгилүү жюрилер отурушту. Отуруп мен ырдап бүткөндөн кийин анан кийин мага сертификат беришти Кечтайга. Кечтайга катыштым, финалист болдум. Финалист болгондон кийин ошко кетейин деп атканда Гүлнара эжеке айтып калды. Сен катышпайсың, ушундай фестиваль бар эле деди.
Ами биз макулдашып ырды жаздырып ал жака жөнөтүп, сүрөттөр жөнөтүп, ошко барып андан кийин жоопту күттүк. 1 ай өтүп калды, анан кийин бизге чалды. Шамиль өтпөй калдык окшойт. Сен таланттуу эле баласың. Ушундай болуп калды деди. Анан кийин эртеси сүйүнүп чыкты. Өтүп калыппыз депчи. Анан өтүп анан барып келдик эми. Бир күн чалып, тилекке каршы Шамиль бизде болбой калды. Ал эми эртеси күн кайра эле чалыптырып, куттуктайбыз сени, демек жолдомо бар. Анан ошол сага ким демөөрчүлүк кылды, барып келгенде колдоо болдубу? Кимдер тарабынан колдоо болду? Эми атам эле мени колдоду. Жол кире, пул кире бардыгын атам төлөп барып келдик. Жакшы. Жалпы мынакей мен дагы бир мынакей карасаң доктор немизден ошол жалпы катышуучулар тууралуу кеп кала кетели. Шамиль, канча жалпысынан катышуучу болду сен менен кошо? Анан ошолордун ичинен 21. Сага эң күчтүү атаандаштык кайсыл мамлекеттен таланттар болду? Эми эң күчтүү Армениядан күчтүү дашты. Армениядан Эрик Мкртчян. Мкртчян ал голос детей катышкан, новая волна. Ал уже. Демек ал жанагындай тажрыйба топтогон конкурстарга катышкан бала. Ал эми ушул конкурска катышуу үчүн жашы канчага болуш керек? Канчага ылайык болуш керек? 10 жаштан баштап 12 жашка дейин. 12 жашка чейин. Жакшы. Азаматсың жалпысынан айтсаң, ошол конкурс тууралуу кеңирээк айтып бер. Канча этаптан турчук, канча мынакей баскычтан басып өттүң? Эми биринчи конкурстун зем болду. Ал жакта көчмөндөр оюнун немесин ырдадым, гимнин. Экинчи конкурстун земде французский ырды сос деген ырды аткардым. Азаматсың. Мен сопканын коштоосунда жандуу үн менен. Жандуу үн менен. Демек кайра деле Додорбек тилекке каршы өкүнүчтүү, анткени ушундай биздин жаш таланттарды карасаң колдоо албетте. Тилекке каршы эмнегедир ушул нерсе айтабыз, маданият өнүгүп атат, бирок иш жүзүнө карап көрсөк, ошо биздин мынакей Кыргыз Республикасынын атын чыгарган биздин таланттуу инсандарды тилекке каршы өкүнүчтүү, албетте колдоо дагы болсо жок экен. Анан эми алдыдагы келечектеги пландар жөнүндө сөз кылалы. Буйруса кандай ийгиликтер жаратайын деген ойлор бар же кайсыл жанрда, кайсыл стилдер дайын деген өзүмдүн ойлорум бар. Мен 9 класты бүтүп эле музыкалык школага тапшырган деп оюмда бар. Классика, эстрада кошуп ырдайын деген немелерим бар да, сезимдеримчи. Жакшы. Ал эми бизде байланышта телегөрүүчү бар экен, сага суроо менен келип калган. Аны эмесе кабыл алабыз. Кутман күнүңүз менен келиңиз. Ардактуу телегөрүүчү, биз сизди угуп жатабыз. Жакшы, тилекке каршы узап кетти. Шамиль, кайра деле сенин талантыңа биз назар салалы. Анда калалы, Нарбек, сен сөзүңдү бөлүп койдуң, кечиресиң. Оштон чыккан Витас деп сөз болгондон кийин албетте менимче опера экен, Аткарып берейин. Өзү эртең менен турганда эле распевка кылбай эле ушу аз кыйналып калам да. Албетте, сөзсүз да. Отуз келерде сен кыйналасың да. Макул. Анда аракет кылып көрөлү. Кел. Ангинам деле кармап калыптыр азмасы. Дом мой достроен, но я в нем один. Хлопнула дверь за спиной. Ветер осенний стучится в окно, плачет опять надо мной. Ночью гроза, а на утро туман. Солнце остыло совсем. Давние боли идут чередой. Пусть собираются все. Азаматсың. Шамиль, айтсаң, ошол мынакей алгач күнү барганда эле мен колумдагы дагы мынакей бул негизинен 3 күн болду сынакы. 10-чу 2 күн. Ошондо мынакей биринчи күнү чыкканда эле сага кайсыл сан менен чыктың? Биринчи күн чыкканда 10-чу сан менен чыктым. 10. Экинчисинде
13. 13. Мынакей достор менен көрсөтө кетейин. Шамил дагы ошо эстелик катары мынакей өз катарында, канчанчы катарына чыккан тууралуу мынакей дагы артында 13 сан сиздердин алдыңыздарда турат. Шамил, негизинен ушуну дагы билесизби, биздин бир топ замандаштарда көбүрөөк эсим таланттуу ушундай сынактарга катышкандар арасында жанагындай сандардын жардамына нумизматика деп коебуз. Ошондо сенде ишенүү барбы? Мисалы, сен негизи сүйгөн саның кайсы? Мен сүйгөн саным 5 менен 10. 5 менен 10. Эмне үчүн? Мектепте 5 алыш керек дебейсиңби? 10 жагат да андай. Сулуулугунан Кээ ырдаганда биринчи, экинчи болуп ырдаганда азмаз толкунданасың. Анан ондо ортодо азмаз. Ал деле мендей эле ырдайт экен деп толкунданбай. Сенде бир жакшы бир сезимдер пайда болот, күч пайда болот. Ошол 10-чы катарда чыкканың сага жардам бердиби? Өзүңө түрткү демилген мындай. Мен буюрса алдыга чыгам, утам деген. Ошо бардык күчүмдү берип салдым. Аракет кылдым. Азаматсың. Кайра деле билесизби, Шамил, ушул бир топ жанагындай чет элдик сынактарга катышуу үчүн өзүң айттың, мынакей бир гана сага жардам кылып жаткан бул албетте ата-энең. Ал эми башка өлкөгө салыштырмалуу мисалы ошол эле дүйнөнүн мынакей 21 катышуучу келиптир, ошол эле Армения, Грузия, республика өлкөсү, Беларусь өлкөсү жана ошондой эле Россия. Алар менен салыштырмалуу сенде башкачалык болбоду? Мисалы аларды колдоп келген ким болду экен көбүрөөк эсен? Үй бүлө, ата-энеси же мамлекет бекен? Казакстандын мамлекет, мен оюмча Армениянын деле мамлекет бардыгын мамлекет көтөрүптүр. Бир гана Литвабы, аны өздөрү неме болуптур. Сенде ошондон улам өз капалануу болбоду мамлекетке? Анткени мени колдогон жок, мен бир аз булардан. Жок эми. Капа деле болбоду, алар деле азмаз жардам беришти. Кийинкисинде жардам берет деп оюмда бар. Жакшы, азамат. Жакшы. Кийинки суроо эми чыгармачылык бул изденүүнү аябай талап кылат. Сен буюрса дагы бул сынактардан тышкары дагы бир ырларды запись кылып, аранжировка кылып кыргыздын классикалык чыгармаларын айланган ырлардан жаздырып, клип тартайын деген ой барбы? Клип жаздырам деген ойлор бар. Кудай буйрса, 1 жылдан кийин клип жаздырам. Жакшы. 1 жылдан кийин. Ал эми менин колумдагы досторунан Кыргызстан атынан барган катышуучуга Кыязов Шамилге атай мынакей диплом тапшырылган, өзүңөр көрүп тургандай эле. Ушул мынакей 15-чи эл аралык балдар музыкалык сынак конкурсуна катышкан деп Республика Беларусь тарабынан тапшырылган өзгөчө диплом менен Шамил Кыязов сыйынган. Андан соң айтчы, ошол жалпысынан эле финалга жеткенде кандай кызыктуу окуялар болду? Ким канчанчы орунду ээледи? Ошол тууралуу да бизге айтып берсең. Гран-прини Белоруссия алды. Биринчи орунду Армения алды, Эрик Мыкырчан. Экинчи орунду Казакстан. Там бир неме алды. Мамлекет унутуп калдым. Үчүнчү орунду Македония. Үчүнчү орун болушту. Экинчи орундан 2, үчүнчү орундан 2 болду. Сен өзүң бизге мынакей доктор экөөбүз дагы айта кеттиң, эфирден сырткары ошол мен 2-чи орунга бараткам дедиң, 3-чү орунга. 3-чү орунга. 3-чү орунга бараткам дедиң, бирок тилекке каршы бир башкача себептерден улам, албетте. Калыстап тогонун дебейсизби? Ошондон улам, сен тилекке каршы. Бирок бизде дагы сыймыктануучу нерсе бар, айта кетели. Буюрса Шамил анын ордуна мынакей Латвияга, Рига шаарына буюрса жолдомо алды. Бул декабрь айында өтө турган 8-чи жана 11-чи декабрь күндөрү өтө турган Латвияга жолдомо алды. Ушул тууралуу кеп кыла кетсең. Азыр даярдыктар кандай ушул Латвияга? Даярдыктар ноябрдан же январдан бишек бар жакшылап даярданып, азыр мен бул жака Ошко распевка кылганы жөнүндө мындай вокалга бартам азырынча. Ноябрда, январда бишек бар каттуу неме даярданабыз. Кел, Шамил, эми дагы бир чыгарма болсун да сенен. Эне жөнүндө балада деген чыгарманы аткарып берейин. Жакшы. Тамчыдай денедеги сүтүң менен талпындып ак бешикке баккан энем. Нуруңа мелимиңе
аңдыратқан маңдайда менин батпас күнүм беле асыл эне талайым менин энем жыргалым сен бакытым сен сүйүктүү менин энем. Биз дагы билесиң ошол кол чогуулар кайрадан эле сага өзгөчөлөр бир байкасаң ошол мынакей Шамилдин үстүндөгү формасы аябай укмуш. Биздин улуттук колоритти сактаган, Кыргыздын орнаменти түшүрүлгөн албетте. Шамил айтсаң, ошол сага образ жаратуу үчүн ким көбүрөөк сеңе жардам берет? Апа-кең болот болсо керек. Образ жаратуу үчүн мынакей кийимди, стиль. Стилди ал жакта Арзубек деген бир стилист аке бар. Бишкекте. Ооба, Бишкекте. Жаратып, ошо биз ал үчөөнү, төртөөнү тартып беришти. Биз жаккан тандап алдык. Ушуну тандадык. Азыр Латвиядагы бөлүсө башка жаңы бир образ менен барасың да? Ооба, Бар, ырды дагы өзгөчө бир ыр тандасаңыз, форманы дагы. Мынакей дагы ийгиликтерди каалайлы биздин жаш жигитибизге, жаш талантыбызга. Эми жалпы биздин телекөрүүчүлөрүбүзгө Шамил эфирибиздин мынакей конок менен маек түрмөгүнүн аягында жакшы бир каалоо тилегиңе биз жалпы кыргыз элибизге аралап атсаң. Эркин микрофон. Эми бардыңыздар, тынч отуруңуздар, эч ким оорубасын. Кыргыз элим ушинтип көтөрүлүп жүрө берсин. Ылайым эле сага окшогон таланттар ар бир биздин өлкөбүздүн Кыргыздын желегине жер берет сөздөр. Сага Шамил рахмат. Бөрүс айта кетели, бүгүнкү биздин берүүбүздөн кийин балким сага мынакей биз ишенебиз, толук түрдө сага демөөрчүлөр дагы кызык өз жардамын сунушат. Кантсе да биз жалпы биздин телевизиялар кайрыла кетет элек, сиздер дагы колдон келишинче балким жардамыңыз аябайдырсыз. Ошо биздин таланттуу Шамилге жардам бериңиз. Ал эми бизде бүгүн конокто болсо, ошо мынакей 2017-жылы 10-13 июль күндөрү өтүп жаткан, болуп өткөн 15-чи эл аралык балдардын музыкалык сыйынына катышкан Витебск 2017 сыйынына катышуучусу Шамил Гаязов бизде бүгүн конокто болду.